Актриса Асема Токтобекова уулду болду. Бул тууралуу ал өзү сүйүнчүлөдү. Алланын амири, элимдин батасы менен уулумдун аман-эсен жарык дүйнөгө алып келип кубанып отурам, деп билдирди Асема айым. Актриса бүгүн 19 декабрда Бишкектеги төрөтканалардын биринде көз жарды. Уулуна азырынча ысым тандаш элек. Эскерте кетсек, кинематографисттер союзунун мүчөсү. Асема Токтобекова 1986 жылы 25 июлда Бишкек шаарында төрүлгөн. 2008 жылы Боз салкын тасмасындагы мыкты ролу үчүн Баку шаарында өткөн Восток-Запад эл аралык кинофестивалында эң назик образ байгесине ээ болгон. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи. Сайкал Садыбакасова кыялыңыздагы жашоого кам көрө баштаңыз. Ырчы актриса Сайкал Садыбакасова көрмандарына кызыктуу кеңешин бөлүштү. Убакыт эч кимди аябастан, учкан куштай өтө берет экен. Бир көз ирмемге тете өмүрүбүздү, жакын адамдарыбыз менен таарынышып, бизге жакпай турган нерселерге көз жумуп келе беребиз. Бирок тереңирээк ойлонсок, жараткандын бизге өлчөп берген саналуу убактысын эмнегедир жагымсыз нерселерге коротуп, көңүлүбүз чөгүп жашай беребиз. Күнүмдүк жашоонун агымы менен бул нерселер эсибизден чыгып калат. Бүгүн сиздерге сунушум: кылчайып артты карап, ар бир өткөн окуяга, адамдарга өзүңүзгө ыраазычылык билдирип, азыркы акыбалыңыз терең шүгүр кылып, алдына карап, жакшы тилектериңизди коюп, кыялыңыздагы жашоого жетүүгө кам көрө баштаңыз. Күндө болбосо да, кээде ушул нерселерди ойлонуп туруу ар дайым биздин жашообузду бактылуу кылганга түрткү берет деп ишенем, деп билдирди Ырчы айым. Эскерте кетсек, 10 декабрда Кыз Бырак тобунун негиздөөчүсү, Кыргызстандын эл артисти жана эмгек сиңирген артисти Гүлшайыр Садыбакасова менен Сайкал Садыбакасова да чогуу келген туулган күнүн белгилешкен. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи. Матраимовдор Самара Каримованы сатып алдыбы? Ырчы Самара Каримова азыркы учурда социалдык тармактарда активдүүлүгүн көрсөтө баштады. Ал кечеки болуп өткөн митингге каршы чыккандыгын өзүнүн соц баракчасына жазып чыккан. Анан анын катталуучулары Самараны Матраимовдор сатып алдыбы? Матраимовдор көп акча берип сатып алган окшойт, деп деген пикирлерди да жазып калтырууда. Бул ушак чынбы же калпы, аны эч ким билбейт. Маалымат булагы Аргумент Кеткейжи. Самара Каримова жылдын супер ырчы айымы болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Суперинфо маалымат сайтынын тандоосуна ылайык жылдын мыкты супер айымы деген наамга ээ болду. Бул тууралуу Ырчы өзүнүн социалдык баракчасына кабарлады. Суперинфонун тандоосу боюнча жылдын супер ырчы айымы деген наамды бүгүн борборубуз Бишкекке келип өз колума алды. Тынбай добуш берип, колдогон ар бир көрөрманыма чоң ыраазычылык билдирем, деп жазды Ырчы. Белгилей кетсек, Ырчы актриса Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лейлек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Самара театралдык тобунун жетекчиси. Суперинфо гезитинин версиясы боюнча 2014 жылдын супер дебюту, намынын эси, 70ке жакын ырлардын аткаруучусу болуп саналат. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи.